Өзгөн районуна караштуу Чаңгек айылында Кулданбес көмүр ачылды. Бул жерде күнүнө 10 000 тонна көмүр казып алынып, жыл айыгына чейин 100 000 тонна көмүр өндүрүү пландатылган. Бул жерден чыккан көмүр коңшу Өзбекстан өлкөсүнө экспорт болууда. Алгач кара алтынды казып алуу үчүн Көгарт дарыясына көпүрө салынып, ага 7 миллион 582 000 сом сарпталган. Мындан тышкары Татаал Фергана тоо кыркаларын жарып өтүп, 28 миллион сомдон ашуун каражатка узундугу 7 километрден ашуун технологиялык жаңы жол курулду. Кулданбес көмүр кени Жалал-Абад облусунун Сузак району менен чектешип, түндүк-түштүк альтернативдик жолуна жакын. Биринчи көпүрөк, анан жолдон баштадык да. Маселен, мына көпүрөгүнү куруш алдынан биз атайын специалисттерди чакырып, биринчи гидрогеологиясын үйрөндүк да. Бул деген мына көпүрөктүн баягы Көгарт дарыясынын суусу. Бул канча скоростта суу, качан суу аз кирет, качан көп кирет, ушундай маселелерди исчет этип, андан кийин баягы Кыргыз ГИЗ деген ишкана бар. Булар бизди эки жээктен бурение кылып, таштарын аныктап беришти. Мамат компания Кулданбес жоопкерчилиги чектелген ишканасы 20 жылдан ашуун тажрыйбасы менен кара алтынды казуу үчүн лицензия алган. Көмүрдүн мамлекеттик баланска коюлган кору 835 000 тонна. Келерки жылы 200 000 тонна көмүр өндүрүү планга коюлуп, казылып алган көмүр Жалал-Абад обласына жана коңшу Өзбекстанга ар жылы 150 000 тоннага чейин экспорттоо мектемделүүдө. Мындай көрсөткүч менен ата мекендик продукцияны чет өлкөгө экспорттоо потенциалы кыйла өсөт. Айта кетсек, өлкө боюнча тоо кенин быйылкы жылы 5тен ашуун ири ишкана ишин баштаган. Кыргызстан боюнча биринчи биз инвестиционный проект менен макмалды бердик. 34 мамлекеттик үлүшү менен. Андан кийин Терексай, Эти Бакыр компания шарттарын баарын бүгүнкү күндө түзүп бердик. Булар бүгүнкү күндө булар инвестицияны киргизип, эч кандай тоскоолдук жок. Андан кийин жакын эле өткөн жумада эле мен барып жыруу кенин запуск кылып келдим. Көмүркен Чаңгет айыл өкмөтүнүн жайлоосунда жайгашкан. Аталган айыл өкмөт татаал климаттык шартта орун алып, дотациядагы айылдардын катарын толуктайт. Айылда негизинен 4200 калк жашайт. Кеништеген күндөн тартып, айылдын социалдык объекттерин оңдоого 135 миллион сом жардам катары берилген. Мындан тышкары жер салыгы жергиликтүү казынага түшүп, алдыңкы 2 жылда өлкөдөгү алдыңкы айыл өкмөткө айланат деп күтүлүүдө. Жакыр үй бүлөлөргө мына азыр бизге көмүр берген турат. Кудай берсе, Өзгөн районунда 19 айлык өкмөт болсо, 19 айлык өкмөндө 20 тоннадан, амага 40 тоннадан нарака беребиз деп турат. Себеби бизде ошо көмүр маселеси, жакыр үй бүлөлөр, көп балалуулар, жетим жесирлер, жана ата мекендин ардагерлери бар, афганисттер бар дегендей, ушуларга азыр биз списокто даярдап күтүп отурабыз. Кудай берсе, бүгүндөн баштап түшө баштат көмүрүбүзчү. Кулданбес көмүр кенине 1989 жылы чалгындоо иштери жүргүзүлүп, ошол бойдон токтоп калган. 2019 жылдын март айынан баштап изилдөө жана чалгындоо иштери кайрадан улантылып, изилдөөлөрдүн жыйынтыгында бул жерде 11 миллион тоннадан ашуун көмүр ресурсу бар экени далилденген. Ушул күнгө чейин 500 000 кубтан ашуун чийки топурак алынып, жыл аягына 100 000 тонна көмүр өндүрүү пландалган. Эки жакшы көмүр бар. Көмүрдүн мощносту 5 метрден 6 метрге чейин. Анан запасы 835 000 тонна. Мындан тышкары ушул запасты көбөйтүрүш үчүн биз азыр разведка жасап жатабыз. Мына бу жакта көрүп турасыңар, буровойлор, геологдор иштеп жатат азыр. 1989 жылы бул жерде багындай поисковый иштер өткөн. Ошондо булар эсептеген запасыны, то есть запас эмес, прогноздук ресурсуну. Бул жерде 12 миллион тоннага жакын прогноздук ресурс бар да. Мына геологдордун баягы жыйынтыгы боюнча биз божомолдоп жатабыз, 6 миллион тоннанын тегерегинде запасты баланска коебуз. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Өзгөн районунда 2 жылдын аралыгында 22ден ашуун өндүрүш ишканалар ачылып, жергиликтүү бюджеттин көрсөткүчү өскөн. Алыскы аймактарга инвесторлорду тартуу жана жумуш орундарды түзүү мамлекет алдындагы негизги иш. 50 адам азыр иш менен камсыз болду. Кудай кааласа, кийинки жылга, мына быйылкы жылы 100 000 тонна өндүрүп атат. 19 жылга, кийинки жылга 200 000 тонна өндүрсө, 120дан кем эмес адам иш менен камсыз болот. Жөнөкөй эң дотацияда турган жол шарты оор Чаңгет айыл өкмөтүнө Кудай кааласа бюджеттин баягы тартыштыктан чыгып, районубузда эң
мындай бир бай айыл өкмөткө айланат деген ойдобуз да. Ушундай ишканалардын ачаарын алдың ушу жергиликтүү элдер менен биринчиден баягы келишпестиктерди жоюу боюнча иш алып баруу, мыйзам чегинде, анан ушул инвесторлорду коргоп берүү, булардын укугун коргоп, себеби булар баардык акча каражатын күчүнү салып, инвестицияны алып келип салгандан кийин биз жанагындай тоскоолдук кылганыбыз туура эмес. Ошон үчүн эл менен ошо элге да ыңгайсыздыктар болбош үчүн алдын ала иштерин жүргүзүү боюнча иштер жүрүп атат. Мен ойлойм бүгүнкү ишкана ачылышы да көрсөткүч деп айтам. Башкаларга мындай мисалы көрсөткүч, ушундай иштерди алып барса, мен ойлойм жергиликтүү эл менен дагы иштешкенге мүмкүнчүлүк бар да. Кыргызстандын экономикасын көтөрүүдө жана ата мекендик өндүрүштү чет өлкөгө экспорттоодо жекешкелер негизги индикатор болууда. Ал эми Кыргызстандын 2023-жылга чейин өлкөнүн экономикалык потенциалын жогорулатууга багытталган эри улуттук долбоор ишке ашырылганы турат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар. салык менен салыктын негизинде гана биз райондорду өнүктүрүп атабыз. Ошондуктан ишкерлерге биз ийгилик каалаш керек. Анан кээ бир учурларда элдерибиздин кээ бири
түшүнбөстүккө салып же кичине кыжалат болуп жолду талкалады, башка кылды дейт. Ошол жолдордун баардыгына өздөрү салып, өздөрү кылып берет. Ошондуктан буларга шарт түзүп, өбөк жөлөк болуш керек. Кээ бир учурда эли журтубуздан келген адамдарыбыз көмүрдү каздырбаш керек дейт. Мына президентибиз өзү да айтып атат. Көмүр бул бүгүн керек болуп, эртең керек болбой калышы мүмкүн. Мына Кытай жергесинде көмүр менен иштетилген кирпич завод жана башка ишканалардын баарын экология зыяндуулугу бар деп токтотуп атат. Ошондуктан биз болушунча мамлекетте болгон көмүр кендерин казып, ал аркылуу жергиликтүү бюджетке, республикалык бюджетке акча каражаттар түшүрүп, биздин инфраструктураларды тез арада оңдоп алыш керек. Ошондуктан кечээ бир чоң ишкерлер менен отуруп 50 жылдан кийин көмүр керек болбой калышы мүмкүн десем, ал ишкерлерибиз айтат, бир 10 жылдан кийин эле керек болбой калышы мүмкүн дейт. Ошондуктан биз наоборот көмүр кенин казгандарга шарт түзүп, аларга биз жардам берип, көмүрүбүздү, кенибизди казып, башка мамлекетке, өзбек мамлекетине керектелип аткандан ошол жака саткырганга шарттар түзүп бериш керек. Ошондуктан мен Сузак элинин аксакалдарын, жакын жердеги айыл өкмөттөрдүн баардыгын ушуларга бир көмөк көрсөтөлү, анан бир эле өзгөндүк өкмөттөр аким келип аткандан айтып калалы, Умбелт аркылуу кетип аткан көмүрлөрдүн сос пакеттерин сиздер алып атасыздар, бул жагынан кеткен көмүрлөрдүн сос пакетин биз алалы деп тамашалап айтып коеюн. Анан негизи урматтуу туугандар, ийгилик каалайбыз. Бул ишкана менен тыгыз иштешебиз. Биздин кыла турган ишибиз ошол. Негизи мамлекет башчысы ошондой иштерди кылышыбыз биздин шарт. Ошондуктан ийгилик каалайбыз, аманчылык болсун. Дайыма ушу ачылыштар болсун, ишканалар өнүп өркүп, мамлекетибизге чоң салымдай кошо берсин. Ал эми аксакал дагы бир жолу сизге Сузак элинин атынан ийгилик каалайм. Рахмат көңүлүңүзгө.